Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим. Барыңыздарга ден соолук, үй бүлөңүздөргө ынтымак. Ушул учурда эң биринчи ушу келген жаман оорудан шыпасы табылып, эч ким оорубасын деп ушу Кудайдан тиленер элем. Мына ушул оору келгенден кесепетинен бардык нерсе да токтоп калды. Мына жаз күз күрөш дегенде, жаз келгенде талаачылык жумуштарыбыз токтоду. Андан башка дагы иштеп аткан иштердин баары токтоп. Көпчүлүк адамдар бир айга бир даярдап койгон азык түлүктөрү дагы азайып кетти. Айлыктан айлыкка жашап аткан адамдар дагы ичинде кыжалат болуп, бушайман болуп, мындан аркы жашообуз дагы кандай болот экен 1-2 айдын ичинде деген болуп, өздөрүнчө жашоолорунда бир кыйынчылыктар пайда болгон сайын колунда барлардан, өзгөчө атка минерлерден, мына ушу өнөр посттордон, депутаттардан, чиновниктерден жардам сурай башташты. Биз өзгөчө үмүт кылганыбыз, бизди мамлекетти башкарып аткан, парламенттик башкаруу боюнча биз көпчүлүгү депутаттарга көңүл бурат экенбиз. Ушулар жардам берет, анткени ушулар чечет биздин келечектеги жашообузду кандай болушун, тездикте ушул нерсени кандай чечет экен деп үмүт кылып атканбыз. Каникулдан кийин кайра кезекс жыйынга чогулганда элдин баары сүйүнүп, мына эми көйгөйлөр чечет окшойт экен десе, көрсө ал күн 1 апрель экен. Бир туугандар, 1 апрелде дагы кимдин партиясынан министр болот деп чогулган сыңарында эле элге сезилип калды. Ошондон кийин кайра эл кайрадан бушайман. Мен ошол элдин арасында бир атуул катары өзүмчө ойлонуп, канчалык көп жардам бере албасак дагы бир жок дегенде сөздүн акысын берип коелу, бир идея айткым келди, бир ой айткым келди. Азыркы учурда тез аранын ичинде Кыргызстан боюнча жалпы ушул маселени чече турган мен бир жакшы бир идея, бир жакшы ой таптым. Ошон үчүн аргасыз мен ушул биздин Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Сооронбай Шарипович президентке кайрылгым келип турат. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, мен сизден өтүнөм. Тез аранын ичинде чечиле турган маселе бул сиздин жардамыңыз керек болуп атат. Сиз тез аранын ичинде парламентти таркатып, кайра 1 айдын ичинде парламенттик шайлоо болот деп эле коюңуз, болду. Андан кийин көрө бересиз. Ой, жанагы жашын жаткан депутаттардын баары өздөрүнүн бүт шайлоо округуна элдерине кетишкен. Баары жардам берип башташат ширкин. Өзүм дегенде өгүздөй күчүм бар дегенде бул жигиттер эл үчүн деген дешет, бирок өзүм дегенде кыйында бул жигиттер. Маскабы, маска десең маска, каска десең каска. Бирөөсү 2-нчи сортто унду алып барса, бир партиясы 1-нчи сортто унду алып барат. Жерлердин баарын айдалган, бирөөсү солярка, бирөөсү трактор, малдардын баарын сойгон, элдин баарын чакырган, аксакалдар сыйланып төргө отурган, аксакалдардын батасын алышып, аларга көңүл бурушуп, ар бирине 5000 сомдон колдоруна акчаларды карматып, тим эле чуручу, шан шөкөт, машинелияга КамАЗ менен ташылып атат. Бардык нерселердин баары, больницаларга керектүү кийимдердин баары алынып келинген. Кыскасы тим эле укмуш. Эң негизгиси коронавирус түшүнбөй калган, четте эле туруп калган. Мындай ынтымакты көргөн эмес. Биякты бир карайт, биякты бир карайт. Бирөөсүнө бар жакындайын десе эле бара коронавирус, андан спирт чыттырат. Шайлоочу да эч кимисине жакындай албай эле туруп калат. Мынакей 1 айдын ичинде 5 айлык бардык проблема чечилет. Ар бир үйдө азык түлүк толтура, даяр, керектүү кийимдер, баягы өздөрү таркатып аткан кальяндар-саляндардын ордуна бизге ошо маска-саска окшогон керектүү нерселердин баарын элдерге таркатып берген. Ана көрүп алгандан кийин 5 айлык запас даяр болгондон кийин эмне кылабыз биз? Андан кийин эле президентибиз бир себептер менен шайлоо өзүнүн убагында өтмөй болду деп койсо, болду, биз кайрадан үйгө кирип кетебиз. Жан баштап жаткан сонунда деп кыргыз кыялданып, кийинки шайлоого чейин жата беребиз. Ушинтип кыймылдатпасак кыйын болуп калды окшойт. Эл үчүн деп аткан депутаттарыбыз эл үчүн деген эмес, өзүм үчүн дейт окшойт көбүрөөк. Анткени эл үчүн десе эмгиче бир нерсе кылат эле да.